Атам эшиктен кирип эле кызым эмне болду башың ооруп атабы дейт да, анан жок десем анан эмне жатасың дейт да. Жылдыздар менен иштешсең бат эле сени жылдыз кылат экен да. Менин деген таптакыр башка нерсе апа дейт, сиз мурда уялбай кантип жолуңуз чыкты эле дейт да. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн студияда мен Улан Абдыкеримов, бизнес тренер. Азыркы учурда биздин студияда конокто Анара Токтосунова, өзү бул айымыбыз ишкер, дизайнер, окутуучу кесип менен алектенет. Анда эмесе Анара айым биздин студияга кош келипсиз. Аллахка шүгүр, саламатсыздарбы? Жакшы, буюрса жакшы маанайда сиздерге бир жакшы бир маяк берип кетели деп келип калдык. Чакырууңуздарга чоң рахмат. Бар болуңуз. Анда эмесе өзүңүз жөнүндө бир кыска маалымат берип кетсеңиз жакшы болмок. Мен Нарындын кызы болом. Үй бүлөлүүмүн, 3 балам бар, 1 уулум, 2 кызым бар. Бардыгы тең мектеп жашында. Ошо балдарыбыз менен кошо биргеликте иш кылып, үй бүлө менен карьераны бирдей алып кеткенге аракет кылып келаткан адамдарданбыз. Биздин максат, бүгүнкү максат ошол ийгиликтин сыры болгондуктан, мен оюмча ийгиликтин бирден бир сыры бул бизнес жолу. Мен угуп жүргөндөн сиздер бир учурда жакшы бир ийгиликтерди жараткансыздар. Ошол ийгиликтерге жараткандын бир ага чейинки деги эле жашооңуздарда болгон бир жакшы учурлар менен, жашооңуздарда болгон бир кыйынчылыктар менен өзүңүз мындай бир тааныштырсаңыз. Негизи баягы бир кезде деп калдыңыз го, бир кезде деп эмес, эми этап менен келатабыз дегендей да. Эми адам бир маалда аябай оргуштап учат экен, туруп кичине тынчый түшөт экен, ойлонот экен, баягы акыл эс өсүп, бир нерсени акылга ченеп жасай баштайт экенсиң. Анан негизи биздин ушул ийгилик жолубуздагы, ийгилик жолундагы аркасында эмне жатат дей турган болсок, ооба бир түйшүк кыйынчылыктар жатышы мүмкүн, бирок эң биринчи мен тарбияны айтат элем да. Ата энемдин берген тарбиясы балким бүгүнкү биздин ийгилигибиз деп эсептейм. Себеби ал кишилер өтө эмгекчил. Мында мен ата энемдин жатканын көргөн эмесмин да. Аябай эмгекчил, колунан баары келген инсандар болгон жана ошол эле нерсе менен чектелбей, алар биз менен аябай алектенишкен да. Негизи балага салган мындай убакыт, энергия дейбизби, билим, эмне болбосун, эмнени балага сарптасаң ошол мындай сөзсүз түрдө алып чыгып берет экен да, сыртка кайра өзүнүн жообун берет экен. Ата энем менен деги эле бир туугандар менен аябай жакшы иштешкен. Биз кичинекей кезимде, мен балалыгымды эстегенде болгону атам биз менен иштеп аткан, апам биздин тазалыгыбыз менен кам көрүп аткан учурларды элестете алам. Бизди ал тургой мен дагы бир нерсени айта кетсем, мен уктап аткан биринде башымды тийип кыжайтып жатып калганда атам эшиктен кирип эле кызым эмне болду башың ооруп атабы дейт да. Анан жок десем анан эмне жатасың дейт да. Бизге бала кезибизде башыбызды мынтип кыйшайтып бир диванга жатуу деген мүмкүн болгон эмес да. Бул эми айрымдарга кичине баягы баланын балалыгын ойнош керек да деп катуу көрүнүшү мүмкүн, бирок бул нерсе мен ал нерсени айткым келген жок. Ата энебиздин бизге мындай эмгекке үйрөткөнүн айткым келип турат да. Ошо ата энебиздин берген талим тарбиясы, эмгекке үйрөткөн нерсеси менен баягы кичине болсо да ийгиликтерди жаратып келатабыз. Анан эми ийгилик жаратуу чынында оор. Себеби муну баарыбыз тең моюнга алышыбыз керек. Эгер ал нерсе жеңил боло турган болсо, анда элдин баары ийгиликтүү болуп кетмек, жашоонун балансы жоголмок, бизге иштей турчу адамдар жок болмок. Ийгиликтүү инсан баары тең ийгиликтүү болуп кете турган болсо, ошо ийгиликтин аркасында баары кыйынчылыктын негизинде келет. Анан кимдер ошо кыйынчылыкка чыдай алган болсо, ошолор жеңет экен. Эми санап өтө турган болсок, бизде иш баштаганда баардык эле адамдын башынан өткөн, ишкерлердин баарын мен ишкер болуп баштадым деген, мен бир иш баштадым деген адамды мен дароо уже картинасы белгилүү да. Ал эмне кылат, кандай этаптардан өтөт, качан барып жыгылат, эмне болот, турат, кайсыл жерге келгенде каалоосу кетет, уже биз андай картинасын билип каласың да. Себеби баардык нерселер мына деп колуң алдыңа келе калбайт. Жаңыласың, турасың, тизең ооруйт, канайт, күйүүсүң,
дегендей да. Ошол кезде баягы айланчыктап, айланаңан дагы баягы сага кеңеш бере турган адамдарды издеп калат экенсиң, ишкерлерди издеп каласың. Мага да айтса ишкерлигинин сыры менен, мисалы өзүм биз дүкөн ачтык. Ошол дүкөн ачкандын сыры кандай, помещенияны кантип алат, кантип сүйлөшөт аны менен, кандай жерден алыш керек ал помещенияны деген сыяктуу, кеңсени кайсыл жерден алыш керек деген сыяктуу суроолордун баарына жооп издей баштайсың да. Ошол кезде сага бир устат боло турган болсо ишкерлик жаатта, сиз азыр как раз айтып атпайсызбы, ишкерлерге мындай деги эле өнүгүү жаатында жардам берем депчи. Мындан 12 жыл мурун дээрлик бул нерселер жок болчу да. Ар ким өзүнүн шоусун өзү кесип, ар ким өзүнүн баягы түйшүгү менен анан жетти десем болот да. Ошол нерседе биз да баштап калдык. Чындап кыйынчылыктар болду, аренда төлөй албай калган учурлар болду, зарплата төлөй албай калган учурлар болот, жумушчуңдун баары кетип калган учурлар болот, кыйынчылыкты айта келе турган болсок, кайра ошолордун ордуна өзүң толуктап иштеш керек болгон учурлар болот. Айтор ишкерликтин өзү негизи бул чоң бир жоопкерчилик, түйшүк деп эле айтат элем да. Ишкерлик акылың иштесе, мээң иштесе жеңил деген бул жөн эле кеп да. Анткени аны мындай жөн эле адамдарды иллюзияга жетелеп аткан айрым бир азыркы бир бизнес тренерлер дейбизби, же болбосо өзүнүн сабагына чакырып аткан бир устаттар дейбизби, коучтар, тренерлер дейбизби, ошолор чакырышы мүмкүн, бирок мен чындап ошол нерсени аралашып жүргөн адам катары бул жеңил жол эмес дейм да. Мындан мындай бышыктар гана жашоодон сабак ала алган, туруштук бере алган эле инсандар ошол бир кемеге түшкөндөн кийин сүзүп кете алат да. Болбосо кемени биринчи тепкичине аттагандан кийин эле калып аткандар толтура. Азыр баш ташты ыргыта турган болсок, мен ишкер болом деп, ишкер болгонго талпынып аткан адамдын башына тиет. Ошонун ичинен баягы чыдамкайлар гана баягы алдыга озуп чыгат дейт элем да. Бул ишкерлик демекчи чын эле бул бир өтө жоопкерчиликтүү кесиптерден. Азыр сиздин сөзүңүздү угуп отуруп мен дагы бир жолу ынанып атам. Баардык эле адамдар бул бизнеске жөндөмдүү эмес да. Ишкерлик кылуу бул өзүнчө бир талант, кесип да. Ал жерде жана сиз айткандай өтө бир катуу отбор бар да, өтө катуу бир мындайча айтканда тагдырдын, Кудайдын сыноосу бар. Ошондон өткөн гана адам ийгилик жаратат да. Ошол бир сиздер бир жакшы ийгилик жараткан учурдагы бир учурларды айтып берсеңиз. Өзүм негизи журналист кесибим. Андан кийин тарыхчыны окудум, 2 дипломдун ээсимин. Анан 2 дипломдун ээси болгонума карабай, баягы өзүмдүн жүрөгүмдө калуу биринчи, экинчиси каржы муктаждыгынан улам ушул жеңил өнөр тармагына өттүм да. Эмне кылам деп атканда эле өзүмө биринчи жакшы кийим кийип, өзүмө жакшы кийимдерди тигип алып баштадым. Андан кийин эле меникин көрүп, мага да тигип берчи дегендер саны өстү. Анан ошо 2012-2013 жылдардан баштап ошо калкка кеңири тарап кийим кийинтип баштадык. Мындайча айтканда, жылдыздар менен иштешсең, бат эле сени жылдыз кылат экен да. Биз азыркы учурда эмнеге кичине басаңдап калдык? Баягы биз мурда баардык эле адамдарды тейлей берчүбүз. Азыр болсо эми тейлечү адамдарды өзүбүз тандайбыз да. Анткени мурда бизде чек жок болчу, баарын ала берчүбүз, кичине арзаныраак болчу, ошого жараша эми арзан дегенде эмне? Азыркы баа менен карап келгенде баягы ортодон жогорку баа болчу. Биз эми азыр жогоркунун да жогорку баасын коюп алганбыз. Ошого караган ошол себептен баягы өзүбүз азыр кардарларды өзүбүз тандап келген баардыгын эле тейлей бербейбиз. Бул да бир деңгээлде десек брендке айлангандыктан биз кардарларыбызды баягы өзүбүз тандап кийинтип калдык да. Анан бул кичине баягы ишибиздин көп көргөзө бербей жатканыбыздын бирден бир себеби, азыр баягы индивидуалдуулукту жактырган адамдар сен ага кийим тигип бергениңди элге соцсетке чыгарбашын каалашат. Бул себеби деген жекече тейлөө да. Анан силер бизди чыгарып койсоңор биздикинде тиктирип алат. Биз атайын силерге ошол нерсени каалап тиктирип келип атабыз деп, бул баягы да брендтин жогорку бир даражасы. Кээ бир адамдарга бул эми адамдарды бөлүү же башка деген бир нерселерди ойлоп, баягы акылга сыйбаган, мындай өзүң баягы жеп көрбөгөн тамагыңды дамдуу деп айта албаган сыяктуу эле мындай аралашпаган ишин кичине түшүнүшпөсү мүмкүн, бирок бул ошо азыркы этапта биздин иш ошондой жүрүп атат. Соц тармактарда көп баягы тейлеп аткан кардарларыбызды чыгарбайбыз, бирок иш жүрүп атат. Анан
Андан тышкары адам дагы өсүп өнүгө баштаган кезде эмне кылсам деп издене баштайт экен да. Издене баштаган кезде баягы өзүңдүн ишиңдин жогорку даражада тажрыйба топтоп же жогорку даражага бир жеткиргенден кийин дагы эмне кылсаң болот дегенде баягы ошол өзүңдүн жасаган ишиңди башкаларга үйрөтсөң болот дейт экен да. Анан биз ошол багытта баягы ошол өзүбүздүн жасап жазып аткан ишти эле кантип жылдыздар менен иштешип атасыңар, кантип чыгарып атасыңар кийимди, кантип мындай кардарларды таап атасыңар, кантип тигип атасыңар деген суроо аябай көбөйө баштайт экен. Айланаңда ошондой сураган адамдар, консультация сураган адамдар көп болот. Анан ошонун негизинде баягы окутуу тармагына да өтүп кеттик. Окутуу тармагына өтүп кеткендиктен дагы параллельно ал жумуш деле жүрүп атат, бирок бизде азыр коомдо көбүрөөк баягы окууну жарнамалоо, окууну чыгаруу нерселер көбүрөөк болуп атат да. Ошондуктан дагы баягы биз жылдыздар менен иштешип атканыбыз көп көрүнбөй атса керек. Эң сонун деги эле ийгилик менен бактылуулукту экөөнү айкалыштырса болобу? Себеби дегенде мен жашоодо көп ийгиликтүү адамдарды көрдүм, бирок алардын көпчүлүгү бактысыз экен да. Анан сиздердин үй бүлөдө мына өзүңүздүн айтып атасыз, үй бүлөңүз бар экен, 3 уул кыздын энеси экенсиз. Менин оюмча ошо бактылуу жарда болсоңуз керек. Ушул үй бүлө жөнүндө дагы чын эле аял киши, ийгиликтүү аял киши бактылуу болсо болобу? Ушуга бир кандай жооп бере аласыз? Аябай жакшы суроо бердиңиз. Себеби бул мен ушул нерсеге маани берем. Эгер аял жөнүндө кеп кылайлы, бул жерде мен болуп аткандан кийин, анан аял кишинин бактылуулугу негизи үйдө да. Эгер аял киши үйдө бактылуу боло алса, анан сыртта ийгилик жаратат. Анан үйдөгү бакытты таштап коюп, үйдү экинчи орунга коюп кое турган болсо, ооба ийгиликтүү болушу мүмкүн. Экөөнү бирдей алып кетиш аябай оор. Мен өзүм жонторум менен сезем. Анан ошо үйдү экинчи планга коюп туруп, көчөдөгү баягы иштерди көбүрөөк бүтүрүп, көчөдөн бир акча табууну көбүрөөк эңсеп, үй иштерин баягы экинчи планга же болбосо такыр эле планга киргизбей эле эптеп үйгө келип гостиница кылып, жатакана кылып турган аялдар деле толтура да. Ошондой этапка өтүп кеткенде ийгиликке жетиши мүмкүн. Бирок ал адам бактысыз болот деп айтам да. Себеби үй жыйналбай турса, балдары өзүнүн апасынын колунан жасалган тамак жебей аткан болсо, балдары апасы жыйнаган үйдө тоголонуп ойнобой аткан болсо, апасын үйдөн көйнөкчөн үй кийими менен көрбөй аткан болсо, апасы ошо балдары менен ойнобой аткан болсо, көзмө көз отуруп тиктешип сүйлөшпөй аткан болсо, ал үйдүн эркеги дагы балдары да бактысыз да. Ал үйдүн эркеги да бактысыз болсо, балдары да бактысыз болсо, аял бактылуу болот. Эсептебейт элем да. Анан азыркы мен биздин баягы окутууга да басым жасап кеттик деп атканымдын бирден бир да себеби ушул нерсени байкадым. Коомдо аялдарды элдин баары эле көчөгө чакырып аткандай сезилет да. Сизге деле байкалабы билбейм. Аялдын баары эле көчөгө чыккыла, сен эле элдин баары өнүктү эле, сен эле жалгыз калып калдың. Сен үйдөгү эң эле бактысыз адам сенсиң. Көчөгө чыксаң, курстан окусаң, муну алсаң, элдей болуп монтип кийсең, элдей болуп мондай кофейнядан чай ичсең эле бактылуу болосуң деп чакырып аткан чакырыктар көп болуп калды. Ошол нерсе мени аябай өкүндүрөт да. Бирок антип чыгып деле бирок бактылуу болуп кеткен кишини көргөн жокмун да. Ошон үчүн негизи биринчи аял өзүнүн ким болуп табиятын тааныш керек да. Аллах Таалам бизди бул жашоого эмнеге жаратканын, биринчи биздин миссиябыз эмне экенин ал адам өзү аныктап алып билиш керек да. Билген кезде үйүн иреттеп алса биринчи, үй чачыктын ою чачык дейт, ою чачыктын үйү чачык дейт да. Ошондой чачык ойлору менен көчөгө чыгып кетип атат дагы эмне кылып атат? Баягы жасаган ишинде эле укмуш болуп кеткен жок да. Акча кичине таап атышы мүмкүн, өзүн алаксытып атышы мүмкүн, бирок ою чачык болуп алып, баягы өзү каалагандай баягы байруу муктаждыгы чечилген жок да. Ошон үчүн мен айтат элем да, үйдө баягы үй чачылып турган кезде аял кишинин көчөдө мындай суутуп коюп турбу деп эле айтам да. Эч нерсе чыкпайт жана ийгилик жарата албайт деп. Эркектер эмнеге ийгиликтүү, алардын баштаган бизнеси ийгиликтүү болуп кетет дей турган болсок, аларда үй бүлөмдү мен курсагын тойгузушум керек, багышым керек деген бир фокус менен чыгышат дагы, ошонун аркасынан кетет да. Аял киши болсо көчөгө чыгат,
бышпай калган нанын ойлойт, ташып аткан сүтүн ойлойт, ошол нерселерди ойлоп алат дагы. Ошол эле маалда мен өзүмдү өнүктүрүшүм керек, сен өзүңдү сыйлап айтасың, сен өзүңдү сыйлашың керек деп атат. Ошону баягы таланты да калды да, аял каягына барарын билбей, анан ийгилик жарата албай кыйналып атканы ошондон да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн табиятына кайтыш керек. Аял аялдык табиятына кайтыш керек, эркектер эркектик табиятына кайтыш керек. Ошол аялдар көчөгө чыгып кеткендиктин натыйжасында эркектер да жалкоо болуп үйдө отуруп калып атат. Байкасаңыздар, үйдө отурган аялынын таап келгенине жашаган эркектер аябай толтура да. Учурда аябай глобалдуу маселе бул. Мен көбүнүн 4 жылдан бери аялдар менен иштешип атып, ушул нерсени көрдүм да. Башында дейт да, мен азыр акча таап атам, сен пока балдарды карап үйдө туруп тур, кимибиз көбүрөөк тапсак ошонубуз кыбырап туралы деп баягы тигүү секторуна чыгып кетишет. Анан күйөөсүнүн ошентип өзү айтып коюп аял, күйөөсүнүн үйдө баягы отурганы баары жагымсыз көрүнөт да, анан уруш башталат да. Мен таап келип атсам, мен монтип атсам, сен үйдө отурасың деп анан ошолдон урук чырчатак чыгып атат дагы. Анан аялдар, эркектер алсыз болуп баратат да. Ошондуктан дагы аялдын дагы, эркектин дагы, баланын да бактысыздыгы ушул жерде башталып атат. Ошон үчүн баарыбыз өзүбүздүн табиятыбызга кайта турган болсок, Аллах Таалам бизди эмнеге жаратканын түшүнө турган болсок, үйдөгү гармонияны уюштуруп, үйдөгү баардык нерсени иретке келтирген аялды Аллах Таалам сенин эми үйдөгү миссияңга бүт баарына жетишип атасың, баардык ордордунда эми кичине эшикке чыгып өзүң сыяктуу аялдарга дагы сен үйдөгү жетип аткан ийгилигиңди башкаларга да көргөзүп бер деп чыгарып коет экен да. Мен өзүмдүн бул мисалыман айткым келет. Мен дагы ошондой болуп эрте калып, кеч калып иштеген күндөрүм болгон. Анан жолдошум мага аябай талап коет эле, саат 4-төн кийин 5-тен кийин үйдө бол. Эч нерсеңди билбейм. Мен сени иште деп кыйнаган жокмун. Өзүңдүн каалооң менен иштеп атасың. Бирок ошол эле маалда сен көчөгө чыгып келип чарчап келе турган болсоң, сенин маанайың жок келет дагы. Биздин үй бүлөнүн, балдарымдын, менин маанайым сенин маанайыңа көз каранды болуп калат. Сен бизге энергия алуу керексиң. Ошон үчүн 4кө чейин иште да, үйгө кел деген да. Убагында жолдошум ушундай кеңеш берген, абдан кубанам. Анан дайыма 4 үйдө балдарды мектептен, садиктен алган кезде үйгө келгенге чогулганга аракет кылып калдым да. Ошол нерсе адатка айланды да. Себеби менин оюм ток да, көңүлүм ток. Көчөгө чыксам дагы үйдөгү атмосфера жайында деп түшүнөм. Үйүм жыйналуу дейм. Балдарым убагында, мен аларга керек учурда мен убагында үйдөмүн деп. Эне да өзүн күнөөлүү сезбеш керек. Ошол күнөөлүү сезимдер менен иштеп жүрүп үйгө келип алып баягы балдарыбызга күнөөлүү сезим менен керексиз нерселерди ташып келүү да башталат да. Ошол нерселерден эне кутулган кезде баягы баласына, балдарына, үй бүлөсүнө бере турчу нерсеси көп болот экен да. Ошон үчүн ошол жаатта карап келгенде үйдөгү атмосфераны жакшы кылып түзүп алган адам катары бактылуумун деп эле айта алам да. Анан аялдарга дагы иштен биринчи үйдөгү жашооңуздарды иреттеңиздер дейм да. Эң сонун сиздин өзүңүздүн жарыңыз, жолдошуңуз ал дагы жашоосунда кандай адам? Өзүңүздүн атаңызга окшогон күйөөгө тийдиңизби? Ошого жооп берсеңиз. Жолдошум өзү тыккан, таза, бир сөзүн айткандан кайтпаган, айтабы аткарат да, жоосу жөн өтпөйт. Мен бир ушул экөөбүздүн жашап келгенибизге бүгүн 21 ноябрда 14 жыл толуп 15 жылга кетип атат. Анан ушул учур аралыгында мен мындай Аллах Таалам алдында турабыз го, бир да жолу мага бир сөздү айтып коюп кайра аны аткарбай койгон нерсеси болгон эмес. Ушундай бир чыныгы эркектик бир сыпаттар бар. Анан негизи мен өзүм жолдошума турмушка чыкканга чейин өзүм далдаңдап андай эркек чалышыраак, тарс турс бүт баарын жайлап жазай турган кыз болчумун. Анан турмушка чыккандан кийин эле мындай үлбүрөп калдым да, кичине болсо дагы аялдык мындай назиктик ойгонуп дегендей. Бул нерсе үчүн жолдошума аябай ыраазычылык билдирем. Себеби ал эркектей болсо үйдө аялдай болот экен да. Сен аялдык табиятың ойгонот экен да. Анан сен аялдык табиятың ойгонуп аябай үлбүрөй баштасаң, анын ош бүтөр эркектик сапат ойгонот экен да. Анан экөөбүз күлүп калабыз, экөөбүз бири-бирибизге үйрөтүшүп, тарбиялашып жашап келатабыз деп. Сен менден көптү үйрөндүңбү де, сен де мен көптү үйрөндүмбү деп тамашалашып калабыз. Анан Аллахка шүгүр, бардыгына ыраазымын. Эң негизгиси мага тактыгы, жоопкерчиликтүүлүгү, тазалыгы жагат жолдошумдун. Анан колунан баары келет. Кайнатасынын да колунан баары келет. Өзүмдүн атамдын күлүп калам. Жаман кайнатаңды тарткансың да деп күлүп калам. Ошол. Атаңыздын кесиби ким? Атамдын кесиби метеоролог, радист да. Атамдын дагы, апамдын дагы экөө тең.
жанакы долоонун кырында Асел Данияр жашаган үй бар эмеспи? Ошол жерде жашап, ошол жерде аба ырайын текшерип, биздин балалыгыбыз ошол жерде өткөн да. Андан тышкары атам өзүнүн баягы айылда корпоративи бар болчу, өзүнүн бар дегендей өзүнүн баягы устачылык иш менен алектенет да, колу билген адам. Анара сизден эмнени байкадым деп атпаймынбы? Карасаңыз, Аламышыктын башындагы чоңойгон кыз да тоодон баягы тоодой тазалыкты да, тоодогудай мүнөздү байкап атам эң сонун. Эми мен муну сырды карасаңыздар, мен эмнени айтайын деп атканым, менин негизги кайкалып баратканым да, эркектин ошол үйгө авторитеттүү болуш үчүн ал айтканын жасаш керек экен да. Мен дагы ооба сыртыман караганда көп адамдар айтат, мындай карап аябай аялым айтат экен, балдарым айтат экен да, бул атаңар аябай катуу киши экен депчи. Бирок сүйлөшүп келгенде менде ичимде такыр бирок нерсе турат да. Ошондуктан да менин аялым, балдарым дагы менин бир айтканымды эки кылышпайт да. Бул болгон секрет. Эркектерге айтар кеңешим, мындан ары эгерде сөз айттыңызбы жазаңыз да. Айта албаган нерсени айтпаш керек да. Жаза албайсыңбы, айтпаш керек да. Ошол эркектин аз сүйлөгөнү аябай жакшы экен. Себеби мен бир нерсени жолдошум аябай аз сүйлөйт да. Аябай сабырдуу, аябай аз сүйлөгөн киши. Сүйлөбөйсүңбү, көбүрөөк сүйлөбөйсүңбү деп анан мен өзүм көп сүйлөйм да. Сүйлөбөйсүңбү деп калсам эркектин көп сүйлөгөнү жакшы эмес деп ушинтет. Анан канчалык көп сүйлөгөн сайын сөзүңөн жаңыласың деп анан бир жакында эле бир адамдар менен сүйлөшүп отуруп, анан эркек кишинин аябай көп сүйлөгөнүнөн бир оозунан көп нерселерден жаңылып калганын байкадым да. Анан үйгө келип жолдошум айтып атпаймынбы, сен рас эле, мен сен аз сүйлөйсүң дечү элем, рас эле аз сүйлөйт экенсиң, сен даанышман экенсиң. Эркектин чын эле көп сүйлөгөнү кээде каалайсыңбы, каалабайсыңбы, оозуна жаман мындай ал адам сүйлөбөй турганда ренжит эткен сөздөр чыгып кетет экен депчи. Эми ушу акыркы суроом катары айтайын. Деги эле мен өзүмдү өзү өстүрүүнүн ар кандай методикалары бар менде. Анан мен сизге бир тамаша катары бир сөз суроо берейин деп атам да. Сиз ыйманга келип жоолук салдыңызбы же ыйманга келейин деп жоолук салдыңызбы? Ушуга бир жооп берип койсоңуз. Ыйманга биздин ыйманыбызды чын өлчөмүн бир жараткан Аллах таалам маалым, канчалык деңгээлде ал буйруган баягы буйруктарды аткарып жатабыз, ал затка да маалым дегендей. Бирок эми осознанно деп коебуз го, орусча айтканда, осознанно салындым жолукту. Мен баягы өзүбүз нарынжында, нартуу үй бүлөдө чоңойгондуктан деги эле башынан эле ачык-чачык жүргөн жан эмесмин. Ачык-чачык жерлерде да жүргөн эмесмин. Андай жерлер мага чынында тааныш эмес дегендей. Анан баягы окууну бүтүп келгенден баштап только илим менен келатам да. Бала кезимден китеп окуп, илим менен келатам. Анан илим алып туруп, андан кийин осознанно жол салдым. Уже мен көчөгө өзүм уялган, бирөө салын дегендиктен эмес, уялып чыга албай калгандыктан салдым да. Анан азыр балам күлүп калат, апа дейт, сиз мурда уялбай кантип жолуңуз жок жүрдүңүз эле дейт да. Балам менен ушундай суроо берди. Демек ушунчалык уяттуу турбайбы деп ойлоп калдым. Балким бул нерсеге да кеч жеттик. Эми Кудайга шүгүр, анысына дагы 4 жыл болду жолукта жүргөнүбүзгө. Ошол эле менен баягы ыйманды эми жолук салынып коюш оңой эле. Бирок жолуктун ичиндеги баягы азыр мындай сөз эме бар го. Кийими бар кийимди көрдүм, ичинде адамы жок. Адамды көрдүм, сыртында кийими жок дегендейчи. Андай ушул жолубузга канчалык тартыктуу болуп атабыз, бир Аллахка маалым дегендей. Болушунча эми жолукчандарды уят кылбайлы, өзүбүздүн динибизге сөз тийгизип албайлы, мусулмандарга сөз тийгизип албайлы деп болушунча ишкерлик кылабызбы, комго чыгып сүйлөйбүзбү, болушунча адепти сактаганга аракет кылып жатабыз да. Бар болуңуз. Эми мен айтмакчымын, бул улут маселеси. Биз кыргызбыз, ал эч ким талашпайт аны. Мусулманбыз, аны дагы биле жүрүшүбүз керек. Ар бир нерсенин өзүнүн орду бар экен. Туура айтасыз, бул ыйман маселеси өтө терең. Ал ар бир адамдын жүрөгүндө. Ар бир адам ошол нерсени жасаган ишине жооп берсе, ар бир адам баягы өзүн ыймандуу деп эсептеп калбаш керек. Бул адам өмүр бою өзү менен өзү иштеш керек экен. Ошо пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи саламдын айткан бир жакшы хадиси бар дейт. Бешиктен баштап не дейт? Ошол кабырга чейин адам билим алыш керек дейт. Анысы кандай ошо ыйманга келиш керек экен да. Сизге дагы өтө терең ыраазычылык. Бүгүнкү келип бизге бир сонун маек куруп бердиңиз. Сизге үй бүлөңүзгө деги эле бир тууганда
балдарыңыздарга, ушу бала чакаңызга, өзүңүзгө ийгиликтерди, жакшылыктарды, бактылуулуктарды каалайбыз дагы. Анан сиз дагы ушу биздин көрөрмандарга өзүңүздүн бир жакшы сөздөрүңүздү, каалоо тилектериңизди айта кетсеңиз. Бизди көрүп турган баардык көрөрмандарга баягы Аллах Таалам эселеген мээримдерди берсин, эселеген берекени берсин, кимдин эч кимге айта албаган муктаждыктары болсо ошол муктаждыктарын чечкен болсун. Баарыбызга баягы бала тарбиясында болобу, жашоодо деги эле бир илим алууда болобу, деги эле аракеттерибизге, кадам таштаган ар бир кадамдарыбызга бир сабырдуулукту жана бир акыл эстүү иш алып барышыбызды насип кылсын. Баарыңыздарга ийгилик. Маегибизге эгер аягына чейин уккан болсоңуз, сиз азаматсыз дейт элем да. Анара сизге чоң рахмат. Ушинтип алтындай болгон убактыңызды бизге бөлүп келип бергениңизге сизге дагы ушу эки дүйнөнүн жакшылыктарын сизге каалайбыз. Бар болуңуз, бай болуңуз, бактылуу болуңуз. Урматтуу көрөрмандар, сиздерге дагы ушу бизге убакыт бөлүп көрүп атканыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Ар жума биздин жаңы подкасттарды күтүңүздөр жана кимди көргүңүз келет комментария жазсаңыз болот. Жана андан тышкары же болбосо өзүңүз ушинтип жакшы ийгиликтүүмүн, бактылуумун деп эгерде эсептесеңиз, анда сиздер үчүн биздин студиянын эшиги ачык.